Учурдагы жайкы туристтик мезгилде милициянын маанилүү милдеттеринин бири көл үстүндө ар кандай кырсыктарга орун бербөө жана ал кырсыктардын алдын алуу болуп саналат. Ушундан улам көл үстүндө уюштурулган аттракциондорду өзгөчө текшерүүгө алган. Тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен бирдикте милиция кызматкерлери эс алуучуларга оюн зоок сунуштаган суу транспортторунун жана аттракциондордун ээлерин тыкыр текшерип келүүдө. Текшерүү учурунда жабдуулардын техникалык абалына, куткаруу каражаттарынын болушуна, белгиленген коопсуздук ченемдерине ылайык келишине жана атайын уюштурулган техникалык тилкеде гана кызмат көрсөтүүгө өзгөчө көңүл буруп келишет. Скутерлер менен, катерлер менен, теплоходдор менен алардын тазалыкты жана башка өзүнүн атайын нускаманын негизинде жумуш аткаруусу боюнча көзөмөлдөр жүргүзүлүүдө. Бүгүн уруксат кагаздарын тийиштүү ошол техникалык зонада коебуз. Ушу атуулдар, эс алуучулар сууга түшүп жаткан жерге барып, алардын коопсуздугун камсыздоо боюнча туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери менен биргеликте жумуш алып барылууда. Мыйзамдуу талаптарга жооп бербеген, башкача айтканда өзүм билимдик менен ушул катерлерди, скутерлерди түшүрүп алган атуулардан 10 протокол түзүлдү. Алардын тийиштүү техникаларын, скутерлерин тергөө кызматын өткөрүп, тийиштүү чаралар колдонуу үчүн жумуштар аткарылууда. Жыйынтыктар боюнча бүгүнкү күндө мындай былтыркындай адамдардын денесине же болбосо өмүрүнө коркунуч келген фактылар катталган жок бир айдын ичинде.